видеодо бөйрөккө пайдалуу жана бөйрөккө зыян азыктарды айтып беребиз. Ал азыктарды жесе бөйрөккө кандай жакшы жактары бар жана кандай зыян жактары бар айтып беребиз. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ошондой эле биздин жаңы Ден Соолук 2.0 деген YouTube каналыбызга дагы катталууну унутпаңыздар. Ал каналда дагы Ден Соолукка пайдалуу видеолор чыгып жатат. Анда эмесе, бул каналда бөйрөккө керектүү азыктарды жана зыяны тийген азыктарды мурун дагы чыгарганбыз. Ошону менен эле токтоп калбастан материалдарыбыз жаңыланып турат. Анда эмесе бүгүн видеодо бөйрөккө эң зыян 3 азык жана эң пайдалуу 4 азык жөнүндө айтып беребиз. Биздин бөйрөктөр кандай тамактарды, кандай азыктарды жеп жатабыз, ошондон түздөн-түз көз каранды. Эгерде биз жеп жаткан тамак аштарга бөйрөк үчүн пайдалуу азыктарды колдонсок, анын жакшы иштешин камсыз кылган азыктарды колдонуп жеп турсак, биз начар иштеген бөйрөктү кайра калыбына келтире алабыз. Жана бөйрөгүбүз мурунтан эле жакшы иштеп жатса, андан дагы жакшы иштешине көмөк көргөзө алабыз. Муну менен өмүр бою бөйрөктүн жакшы иштешин камсыз кылабыз. 5 кол тең эместей жеп жаткан кээ бир азыктар бөйрөккө зыянын дагы тийгизет. Видеонун биринчи жарымында бөйрөккө зыянын тийгизген азыктар жөнүндө айтып беребиз. Ал азыктарды көп колдонбогонго же болбосо колдонуудан таптакыр эле баш тарткыла демекчибиз. Видеонун экинчи жарымында пайдалуу азыктарды айтып беребиз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Анда эмесе биринчи, муну башынан бери эле айтып келебиз, бул өтө туздуу азыктар. Жеке туздун өзүн дагы аз колдонууга чакырабыз. Мурун бир видеолордо айтып кеттик эле, адам үчүн туздун күнүмдүк нормасы 2 граммдан 5 граммга чейин деп. Бул жактан 2 граммдан аз терс таасир берет жана 5 граммдан ашыргандагы зыяны бар. Ал эми азыркы учурда көпчүлүк адамдар тамакты туздуу кылып жешет. Бул нерсени кичине чектесек туугандар. Көп убакыт бою тузду көп жесек, тамакка кошуппу иши кылып көп өлчөмдө колдонсок, бөйрөктүн чоңоюусуна жана анын клеткаларынын чоңоюусуна, көбөйүүсүнө алып келет. Комментарийге жазып калтырып жаттыңыздар эле, бөйрөк эмнеге чоңоет деп. Тузду көп колдонгондо дагы чоңоет туугандар. Бөйрөктүн чоңоюусу анын фиброзуна алып келет. Өзүнүн табигый функцияларын жоготот. Жыйынтыгында бөйрөктүн жетишсиздигине алып келет. Ошондой эле натрийди көп колдонуу, натрий деген туз деген эле сөз. Медицинада, химияда көбүнчө натрий деп коет. Ошондуктан натрий деген сөздү уксаңыз, ал туз деген эле сөз деп түшүнүңүздөр. Натрийди көп колдонуу бөйрөктүн фильтрлерин начарлантат. Жөнөкөй сөз менен бөйрөк заттарды начар фильтрлеп калат. Ал эми бөйрөктүн фильтрлөөсү бул анын башкы функциясы болуп саналат. Андан сырткары тузду көп колдонуу денеде суюктук көп убакыт кармалып калат. Гипертонияга дагы алып барат. Бул учурда артериялык басым көтөрүлөт. Ал эми гипертонияга чалдыксак, бөйрөк андан дагы көп жабыркайт. Ошондуктан бөйрөктү талкалап албайлы десеңиздер, ашкана тузун аз колдонууга өтүңүздөр. Ошондой эле бул жакка өтө туздалган даяр азыктар кирет. Булар ар кандай колбаса, сосиска жасалгалары, консерваланган азыктар, ар кандай эт консервалары, жарым фабрикаттар, ар кандай переправа, кетчуптар, салатка заправка дегендерде туз көп кошулат. Булардан карманыңыздар деп айтмакчыбыз. Кийинки бөйрөктү талкалаган бул алкоголь. Бул шайтан оокат жеке эле бөйрөк эмес, бүткүл ден соолугубузга зыян. Бул жака көпкө токтолбойбуз, кесепеттерин гана айтып өтөбүз. Алкоголдук ичимдиктер түздөн-түз бөйрөккө соккурат. Анын функцияларын начарлантат. Анын функциясына жана структурасына терс таасирин тийгизет. Көп ичүү бөйрөктүн жетишсиздигине алып келет. Бир сөз менен айтканда, көп ичүү бөйрөктүн оорусуна түздөн-түз алып барат. Кийинки бөйрөккө зыян азык бул шекер. Бул жакта шекерди көп колдонуу зыянын тийгизет туугандар. Шекер алкоголдукундай абдан зыян эмес, бирок зыяндуулугу бөйрөк үчүн жетишерлик. Шекерди көп колдонуу бүткүл организм үчүн зыян. Бул тастыкталган маалымат. Андан сырткары бир катар органдарыбыз, тканьдарыбыз жабыркайт. Бул жакта бөйрөктөр дагы жабыркайт. Изилдөөлөр жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгы менен адам 2 стакан таттуу газдалган суусундук ичсе, ал бөйрөктүн иштешин
бир суткага бир кыйла алсыздантканга күчү жетет экен. Мындай учурлар көп боло берсе, бул өнөкөт ооруга дагы алып келет. Шекерди көп колдонсок, бөйрөк заттарды фильтрден начар өткөрүп калат. Ушундай жол менен начар заттар чыгып кетпей, организмде калып калат. Таттуу газдалган суусундуктарды тез-тезден иче берсек, бөйрөктө таштарды дагы пайда кылат. Бул жака ошол таттуу газдалган суусундуктагы фосфор кислотасы дагы катышат. Ал эми фосфор кислотасы дээрлик бардык таттуу газдалган суусундуктарга кошулат. Анда эмесе бул бөйрөккө эң зыян азыктар болду. Көп туз колдонуу, алкоголдук ичимдиктер жана шекерди көп колдонуу. Келгиле эми бөйрөккө жакшы азыктарды карап чыгалы. Бөйрөккө пайдалуу жана жакшы жагын тийгизген азыктарды. Эң баса айта кетчү нерсе, начар жаңылыктардагы ден соолукка начар таасир берет экен туугандар. Бул боюнча жаңы каналыбызда жакынкы аралыкта видео чыгат. Мисалы телевизордон же YouTube'дан иши кылып интернеттен деле негативдүү жаңылыктарды көрө берсек, адам ооруп калганга көбүрөөк шансы бар болот экен. Негативдүү жаңылыктар түздөн түз иммунитеттин түшүүсүнө дагы алып келет экен. Ал эми азыр негативдүү жаңылыктар көбөйүп кетти. Интернетти ачсаң эле согуш. Ошолор боюнча жаңы каналыбызда видео чыгарганы жатабыз, абдан кызыктуу болот. Жаңы каналыбызга ссылка видеонун описаниясында болот. Анда эмесе бөйрөккө жакшы таасир берген, бөйрөктү жакшы иштеткен азыктар. Биринчи бул ашкабак. Ашкабакта адамга керектүү көптөгөн витамин жана минералдар бар. Ошондой эле Т витамини бар. Ал эми Т витамини бул бөйрөктөр үчүн эң керектүү витамин. Андан сырткары ашкабакта көп каротиноид бар. Алар өз учурунда бөйрөктүн өнөкөт оорулары пайда болуудан сактап турат жана бөйрөк жакшы абалда болуусуна катышат. Ашкабактын өзүнөн сырткары ашкабак семечкалары дагы бар, ал эми бул эң пайдалуу азык. Зараны айдап чыгуу касиети бар, зыян метеордтарды организмден жоготот, бөйрөктүн сезгенүүлөрүнөн арылтат, токсиндерди жана оор металлдарды дагы чыгарууга катышат. Организмде шекердин деңгээлин нормалдаштырат жана көптөгөн витамин жана минералдарга бай. Мына ушундай достор. Ошондой эле ашкабактын семечкалары жөнүндө жаңы каналыбызда өзүнчө чоң видео чыккан, аны дагы көрүп коюңуздар. Бөйрөккө кийинки пайдалуу азык бул брокколи. Брокколи негизинен бүткүл организмге пайда. Бирок ошол эле учурда бөйрөктөргө дагы пайдасы чоң. Анын курамында көп өлчөмдө антиоксидант бар. Алар өз учурунда бөйрөктүн клеткаларын коргоп жана анын клеткаларынын жаңылануусуна катышат. Брокколиде бөйрөктүн жакшы иштешин камсыз кылган көптөгөн витамин жана минералдар бар. Кийинки бул таттуу калемпир же эл оозунда болгарский перец деп коет. Ошол азык бөйрөккө пайда. Бул азыкта С витамини көп. С витамини эң көп жашылча ушунда. Ошондой эле бул перецтин түрүн колдонуу бөйрөктүн каналдарынын асептикалык сезгенүү ооруларынан сактап турат. Демек бөйрөккө пайдасы тастыкталган. Бөйрөктөрдөн сырткары анын курамында биздин организмге керектүү көптөгөн витамин жана минералдар бар. Кийинки кара моюл, орусча черника деп коет, карагатка окшош жемиш. Бул жемиште антоцианиндер бар. Булар бөйрөктүн каналчаларын сактап турган антиоксиданттар. Бул бөйрөктүн жакшы иштешине жардам берет. Бул пайдалуу касиетин кара моюлду кайнатып, термическая обработкадан өткөрсө дагы сакталып калат. Мына ушундай туугандар, бул видеодо бөйрөккө пайдалуу жана бөйрөккө зыян азыктарды карап чыктык. Ар дайым бизди көрүп тургула демекчибиз, анткени ден соолукка байланыштуу көптөгөн маалыматтарды чогултуп айтып берип турабыз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер менен Ден соолук YouTube каналы болду. Кийинки видеодо жолукканча ден соолукта бололу жана өлкөбүздө тынчтык болсун.